дачасы боюнча кырсык өтө саясатташып кеткен ошол мындай кырсык болот деп өтө саясатташып кеткендигин негизинде элдерде да жанагындай пикирлер айтылып атат. Силердин кичинекей берген акчаңарда 5 классыңар, 2 классыңар ачып чындыкта экинчи тарабынан айрым саясатчылар тарабынан бул окуюп кеткен президент Атамбаевдин жүк экендигинде чоң саясатчылар чыгып кеткен да. Ошондуктан өтө саясатташып кеткен. Ошондуктан мен ойлойм ошол жерде жабырлангандар мамлекет эле муну точка коюш үчүн бир чоң жыйын кылып реалдуу ачуу чындыкты айтыш керек. Бул кимдин самолети болгон? Эл аралык жана комиссия текшергенде паланчанын жүгү болуп чыккан, Казакстан жарандардын жүгү болуп чыккан. Ошол жака келгенде ошону ачык, жакшылап түшүндүрүп отуруп сүйлөш керек. Да, жабырландарга толук компенсация төлөп бериш керек. Бирок саясатташпай. Аны биз карап атабыз. Саясатташып кетти дегеним оппозициялык тараптагы депутаттар барат да бирди айтат. Бийлик тарабындагылар барат да бирди айтат. Ошол кырсыкты дагы саясатташып жүрүп атпайбыз. Вот маселе ушунда турат. Муну жөн гана кырсык адамзаттын кайгысы катары көрүшүбүз керек. Ошол кайгыга жабырлангандарга мамлекет колунан келген жардамын саясатсыз саясат кылбай бериш керек. Ошо менен бүтө турган нерсе.